Бүгін болып өткен оқиялар, хабарлар жана жаңылыктар менен Күн Кабар Ак Кеме студиясында Адлет Аманголов. Саламатсыздарбы? Түрк авиакомпаниялары Кыргызстанга аптасына бир канча жолу учат. Бул тууралуу Кыргызстандан Туркиядагы элчилиги кабарлады. Маалыматта 7 августтан тартып Туркиялык 3 авиакомпания туруктуу аба каттамдарын жандандырары жазылган. Алар авиатрафик компаниясы Бишкек-Стамбул Бишкек багыты боюнча жумасына 2 жолу, Бишкек-Анталия Бишкек багыты боюнча жумасына 1 жолу, Turkish Airlines авиакомпаниясы Стамбул Бишкек-Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу, Pegasus авиакомпаниясы Стамбул Бишкек-Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу учары маалым болду. Буга чейин Стамбул Бишкек каттамы боюнча учакка Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандагы чет өлкөлүк дипломаттар, Кыргызстанда эмгек визасы болгон чет өлкөлүктөр, Кыргызстандык менен расмий никеде турган чет өлкөлүктөр жана туугандары, жүк ташуучулар жана учкучтар гана алынары кабарланган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чек араларын жаап, эл аралык каттамдарды токтоткон. Өкмөттүк комиссия былтыр Кыргызстан боюнча 245 мектепти авариялык абалда деп тапкан. Анын 117синин ордуна республикалык бюджеттин, чет элдик фонддорунун жана Бишкек Ош мэрияларынын эсебинен каржыланган мектептер курулуп жатканын архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Урматбек Гукучаров 7 августтагы брифингде билдирген. Анын айтымында 2020-жылы бекитилген тезме боюнча республикалык бюджеттин эсебинен 29 авариялык өтө Оравалдагы мектептин имараты жаңыланып, курулушу жүрүп жатат. Быйыл 11 мектеп бүткөрүлөт. Маалыматка караганда, мындан тышкары коррупция менен күрөшүү боюнча бирдиктүү депозиттик эсептен бөлүнгөн каражаттын эсебинен 15 мектептин кошумча корпустары курулууда. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө 2200дөй мектепте 1 миллиондон ашуун окуучу билим алат. Быйыл коронавирус эпидемиясына байланыштуу 2019-2020 окуу жылы аралыктан окутуу аркылуу жыйынтыкталган. Калараш аймагындагы экзотикалык лагерде молдовалык Лариса Амброси менен кыргызстандык Анар жолдон иштеп чыккан. Алар 20 жыл мурда Ирландияда таанышып достошкон. Өткөн жылы көзүндө чыгыш маданиятын элге көрсөтүүнү пландаштырышкан. Эс алуучу жайдын аймагында анча чоң эмес 12 боз үй коюлган. Лагердин менеджери Бекдур Саламатов Молдова менен Кыргызстанды меймандостук бириктирип турарын белгилеген. Биз бул өлкөнүн жашоочуларына көчмөндөрдүн жашоо турмушун, салт санасын жана маданиятын көрсөткүбүз келет. Молдова менен Кыргызстандын эли меймандос кичи пейил келишет эмеспи деген Саламатов. Кыштакка келгендер чыгыш маданиятынын элементи менен тааныша аларын кошумчалаган. Боз үй көчмөн элдеринин эң ыңгайлуу турак жай курулушу. Ал оңой жана тез тигип чечкенге ылайыкташкан. Аттөө жана дөңгөлөктү унаа менен ташып көчүрүү оңой. Анын кийиз жабуулары суу өткөрбөйт жана шамалдан коргоп турат. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирлигинин ортосундагы аба каттам кайра жанданып, алгачкы учактар 14-21-28 август күндөрү учмай болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Дубай шаарындагы башкы консулдугунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Дубай Бишкек Дубай каттамы аптанын жума күндөрү аткарылып, алгачкы учак 14 август күнү абага көтөрүлөт. Жүргүнчүлөр аэропортто COVID-19 акысыз экспресс тест тапшырып сапарга чыгышат. Ал каттам менен кимдер Кыргызстанга келе алат? Кыргызстандын жарандары, Кыргыз Республикасынын жарандарына жакын тууган болгон чет элдиктер, күйөөсү же аялы балдары ата-энеси, Кыргызстандын эмгек визасы бар чет мамлекеттин жарандары, Кыргыз Республикасында катталган дипломатиялык өкүлчүлүктүн, элчиликтин, эл аралык уюмдардын кызматкерлери, чет элдик расмий делегациянын мүчөлөрү, жогорудагы тезмеге туура келбеген тараптар Кыргызстанга учуп келе алышпайт. Дубай шаарындагы аэропорт аркылуу транзит менен учкан адамдардын колунда коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыгы болушу шарт. Ал эми Бишкектен Бириккен Араб Эмирлигине учкан кыргыз жарандары бара турган өлкөнүн миграция кызматынан уруксат алышы абзел. Андан сырткары коронавирустун жок экендигин тастыктаган медициналык бүтүм керек. Кыргыз-Тажик чек арасында ок тийген аскер кызматкеринин абалы орто болсо, жергиликтүү тургун Оравалда. Бул тууралуу өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынан билдиришет. Билдирүүгө ылайык, жабырлануучулардан кабар алуу үчүн ооруканага өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов барды. Чек арачынын абалы орто, ал эми Көкташ айланын тургуну Оравалда. Аларга өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахмановдун резервдик фондунан акчалай жардам
жардам көрсөтүлдү деп айтылат маалыматта. Учурда чек аралаш аймактарда абал туруктуу, укук коргоо органдары ыкчам тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Эске сала кетсек, 6 август күнү эртең менен Кыргыз-Тажик чек арасында коңшулар тараптан ок атуу болуп, Кыргызстандын чек арачысы жаракат алгандыгы тууралуу маалымат тараган. Кыргызстанга авиатрафик авиакомпаниясынын Новосибирск-Ош багыты боюнча Россиядан 154 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келди. Алардын арасында жаш балдар бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирет. Бул каттам чет мамлекеттерден биздин жарандарды кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөттүн тапшырмасын аткаруу үчүн жетишилген. Кыргызстан менен Россиянын тышкы саясий мекемелеринин макулдашууларын жүзөгө ашыруу үчүн уюштурулган. Ошондой эле каттам менен Кыргызстанга коронавирустук инфекция менен күрөшүүдө кесиптештерине жардам көрсөтүү максатында 3 мекендеш дарыгер жана Новосибирск облусунун кыргыз диаспорасы тарабынан түзүлгөн жалпы баасы 800 000 рубль болгон дары-дармек каражаттарынан турган гуманитардык жүк келди. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргызстанга кайтарып келүү маршруттарын издөө боюнча иштер улантылууда. Бишкектин кире бериши жана чыга беришиндеги бардык санитардык көзөмөл посттор алынып салынды. Бул тууралуу шаар мэриясынын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык мындай чечим жарандык коргонуу боюнча комиссиясы тарабынан кабыл алынган. Буйрукка комиссия төрагасы Борбордун вице-мэри Азиз Алымкулов кол койгон. Белгилей кетсек, шаардын чек араларында 12 санитардык көзөмөл посту коюлган. Жеринде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын 24 кызматкери, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматынын 40 кызматкери, ички иштер министринин атайын багыттагы полкунун 40 кызматкери жана өзгөчө кырдаалдар жана саламаттык сактоо министрлигинин 24төн ашык кызматкер тартылган. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев алтын тамга жана алтын сертификат ээлерин Олимпиаданын жеңүүчүсү болгон бүтүрүүчүлөрдү кабыл алып сыйлык тапшырды. Мэр ийгиликке жеткен окуучуларга билим берген мугалимдерди дагы сыйлады деп билдирет Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Өлкөбүздүн жаркын келечегин билимдүү, элемдүү мекенчил жаштар түзөт. Ар дайым билимдүүлөр керек болот. Билимдүүлөр менен өнүккөн өлкөнү курабыз. Турмуш билим жолуңар ийгиликтүү болсун деген Сарыбашев. Быйылкы жылы республикалык олимпиада учурдагы кырдаалга байланыштуу онлайн өткөрүлүп, регионалдык турда 1-орунду ээлеген 19 окуучу республикалык турдун жеңүүчүсү болуп аныкталган. Ал эми 11 жылдык билимдин жыйынтыгын сыноочу алтын тамга сынагында 3 окуучу татыктуу орунга жетише алган. Ошондой эле өзгөчө жалпы республикалык тестирлөөдө өлкө боюнча 67 баланын арасынан 3 бүтүрүүчү жогорку бал алып алтын сертификатка ээ болду. Ош шаары боюнча республикалык олимпиададан 2 орунду 3 орунду 19 окуучу камсыздай алган. COVID-19 эпидемиясына каршы күрөшүүдө көмөк көрсөтүү үчүн Россия жана Туркиядан келген кыргыз дарыгерлери сыйланды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык дарыгерлерди сыйлоо аз эми күн мурун 7 августта өтүп, сыйлыктарды Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тапшырган. Министр өз сөзүндө коронавирустук инфекциясына каршы күрөштө дарыгерлердин баа жеткис салымын белгилеген. Пандемия күчөгөн учурда 3000ден ашуун адамга медициналык жардам көрсөтүп, оор жана өтө оор абалдагы бейтаптардын өмүрүн сактап, татаал аймактарда иштедиңиздер. Бардыгыңыздар кызыл зонада иштедиңиздер, бирок клиникалык дарылоодон тышкары семинарларда жана лекцияларда жергиликтүү дарыгерлерди окутуп, аларга дем берип, тажрыйбаңыздарды жана билимиңиздерди бөлүшүүнү улантыңыздар. Сиздер учурдун баатырысыздар деп баса белгилеген министр Айдарбеков. Ысык көлдө пансионат, конок үйлөрү жана башка туристтик объектилерде көзөмөл күчөтүлөт. Жергиликтүү штабтан билдиришкендей, буга чейин сууга түшүү жана эс алуу боюнча алгоритм түзүлгөн, бирок эс алуу үйлөрүнүн бардыгы аны карманган жок. Эми саламаттыкты сактоо министрлиги жана санэпидем көзөмөлдөгөнүн кызматкерлери кирген атайын комиссия бардык пансионаттарды текшерип чыгат. Бузуулар аныкталса, алар жабылышы дагы мүмкүн экенин эскертет. Бишкек шаарында коронавирустан каза болгондорду эскерүү акциясы өтөт. Мэриядан кабарлашкандай 29 августта эскерүү шамы акциясы уюштурулуп, кечки саат 9:30 Чүй проспекти Чыңгыз Айтматов, Байтик Батыр Ахунбаев жана
Киев көчөлөрүнүн ортосундагы чырактар бир нече мүнөткө өчүрүлөт. Шаар башкармалыгы Борбор калаанын тургундарындагы ошол учурда үйдөгү жарыкты өчүрө туруп маркумдарды эскерүүгө чакырат. Белгилеп кетсе, Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 40 миңге чукулдады. Жаңы окуу жылында өлкөдө 3 жаңы мектеп колдонууга берилет. Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин директору Орматбек Гөкчөров билдиргендей, алардын бири Чүй облусунун Орок айылында жайгашкан. Андан тышкары Бишкектеги номер 2 мектептин имараты жана Ош шаарындагы дагы бир билим берүү мекемесинин курулуш иштери жаңы окуу жылында бүтүп калат. Ал эми Кыргызстан боюнча авариялык абалда жалпысынан 245 мектеп бар, деди Гөкчөров. Кыргызстан айыл чарба продукциясынын экспортун көбөйттү. Айыл чарба министри Эркен Чодоевдин айтымында, жыл башынан бери бул көрсөткүч 110 миллион долларга жеткен. Бул 2019 жылдын ушул эле мөөнөт аралыгына салыштырмалуу 52%га көп болгон. Министр белгилегендей, Кытайга айыл чарба азыктарын жеткирүү көлөмү кыскарганы менен Сирия жана Европага экспорт жакшырган. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.